балдарга түшүп калган, ата биринчи орунду бербей аткансыңар. Анан быйыл мен аябай үмүттөнүп атам, ушу силерден кызыл аттестатты алат го деп, андан ешкандай ойртуунун дагы аябай жогорку деңгээлде бересиңер го деп ойлоп атам да. Анан өзүңөр билесиңер, азыркы болсо шаардын мектептери жанагы акылдуу мектеп дегендерге долбоорлорго өтүп атат. Акылдуу мектептердин ичинен ошо именно ошо эки компьютер кирип атат да. Ал жерден жанагы күндөлүк, электрондук күндөлүк, электрондук журналдар кирип атат. Электрондук күндөлүктө азыр биздин дагы Адыл Султовичтер демилгеси менен биздин Сапат лицейинин директору менен сүйлөшүптүр. Алар болсо биздин мугалимдер окутуп беребиз деди. Ошо программаны беребиз дейт. Айыл өкмөттүн ичине каржыланса, ошол программаны берсе, ага күчтүү компьютер керек экен. Анан эми ишиңиздерге силерге дагы чоң рахмат. Айыл өкмөт орусча айтканда низкий поклон вам. Рахмат. Ден соолук силерге, бакыт талай. Мектеп дагы өсүп өнө берсин. Силер дагы буюрса бул мектеп дагы бүтөт го деп ойлойм. Быйыл кече күнү зам губернаторга кирип чыктым. Ушул эки курулуш боюнча, как раз курулуш боюнча жетекчиси да ушул жакта экен. Алар дагы айтышты. Биринчи иретте 4 мектепти кылдык. Калгакиевди, Таштөбө орто мектебин, Тынал орто мектебин, анан Шатман Сатыбакасов. 4 мектеп быйылкы биринчи очередте экенсиңер. Анан Кудай буюрса жылатып го деп мен дагы үмүттөнүп атам. Мектеп болуп ошо билдирүү жасаганбыз. Ушундай мектептин акыбалын көрсөтүп. Анан мага да бир экземпляр келди. Анан бир эмеси бар экен, бир жакшы сүйлөмө бар экен. Ошо силердин мектептин актуалдуу экендигин баалап дейт да. Ошо коркунуч, балдарга коркунуч келип атканын баалап, архитектура жана курулуш департаментине тапшырма берилди деген жери бар экен да. Ошонусу жакшыбы? Эмдиги жылкы бөлүнгөн жана капиталдык салымдар деген беренеге көбүрөөк акча бөлгөнгө аракеттер жасайбыз деп. Биретке кирдиңер да бул мектеп биринчи. Жылда тыйын алып жүрөбүз. Анан ошо тыйын алган быйылда. Анан ошону ушу жылдын аягы менен ушу мектеп өздөрү компьютер алып бергиле деди. Анан компьютер алып берели деп ушу тендерге чыгарып, Бишкектен бир фирма утуп, ошону анан машинебиз жаман жол менен келе албайбыз дегенден бухгалтерибиз алып берди ошону. Анан эми бул компьютер балдардын билимин өркөндөтүүгө салымын кошсун. Эми айыл өкмөттө бюджетибиз көп болсо көп нерсесин эле чечип бергенге аракетибизди кылабыз. Бирок ушу көп бюджетти айыл өкмөттөрү катары биз айылдын ичинде көптөгөн спортивный, социалдык объектилерди куруп атабыз, гранттар менен иштешип атабыз. Мисалы үчүн былтыркы жылы муз аянтчасын курдук, андан мурунку жылы мини футбольный поляны курдук. Ошо менен бул деле спорт жагынан мына окуучулар арасында хоккей боюнча турнирде Калгакиевдин балдары көчө немеде 2-нчи орунду алып келип атышат. Бул балдарды мен билем, постоянно ошо жерде шорттонгулар өздөрү машыгып жүрүшөт. Ошо балдар ошо жерде айылдын, мектептин намысын коргош жерге барып, ушунча айыл өкмөттүн ичинен конькиге турганды да билиш керек да, тура албаган балдар да бар. Ошо туруп алып, ошо жерден 2-нчи орунду алып атышат. Бул жерге биздин айыл өкмөт тарабынан деле форма алып берилген жок, спонсорлор тарабынан деле эч кандай эчтеке неме кылынган жок. Балдар өздөрүнүн гана аракети менен ошончо нерсеге барып атышат. Жөн эле бакыш балдар мен отуруп элечи, эмне кылабыз эже? Эмне кылабыз? Эмне кылсак болот деп аябай көйгөйлөрүн айтышып, биз депутат, кийин депутат болсок, моуну мынтип беребиз, тинтип беребиз дагы көтөргөндөн анан агай менен кеңешип бурулуш болуп чогуу айыл өкмөткө кайрылганбыз. Агай рахмат, ушу балдардын мындайча айтканда экинчи көзүн ачып бердиңиз да. Ишиңизге ийгилик. Буга чейин 5 компьютер бар болчу, бирок экөө иштечү, бирөө такыр иштечү эмес да. Ошо 4төө иштейт деген менен эки эмелер мониторлору маргайт этип өчүп күйүп, окуучуларга абдан зыян келтирчү да, көздөрүнө өчүп. Анан очеред менен иштеп абдан ыңгайсыздыкты туудурчу. Азыркы учурда биз абдан кубанып жатабыз окуучуларга да. Азыр көрүп турсам бул жерде отургучтары чок экен да, такталар. Атайын арналган. Анан канча эме керек негизи ошо отургучтардан? Азыр 5өө келди, бизде 2өө иштеп атат. Жетөө негизи мурункуларын кичине ремонт кылсак болот, бирок аны ремонт кылалы деп алып барсак, ал өзүнүн эмесинен кумунан ашып кетет деп айтышты да.
Анан 10 болсо бизге жеткиликтүү болот. Дагы келип калса кошумча. Кандай шарттар керек информатика сабагы үчүн дагы мисалы интернет менен барсыздарбы байланыш? Интернет бар. Интернет менен Интернет бар. Сабактар өзүнүн угунда Өзүнүн угунда өтөт, бирок жанагы сабак практика учурунда абдан кыйналчубуз. Бирок азыр жакшы иш болду да. Эми азыр 7 компьютер болсо деле баары бир жетишсиз болот. Жетишсиз. Негизи канча? Негизи бир комплектте 12 деп айтылат. 12 компьютер болсо бир класска туура келет да.